Биз азыр эркиндиктин демин мурдагыдан да көбүрөөк сезип, эркин жүрөбүз азыр. Эркинден ажыратуу бул ден соолуктан дагы маанилүүрөөк. Биздин коомдо дагы бийликке мас болгон адамдар ошентип бир 3-4 жылдан бери баш көзгө чапкылап, жалтак, коркок кылып койду. Асия Сасыкбаеванын сөзү бар. Бизди сабайбы, кол бутубузду сындырабы, талкалайбы, биз турушубуз керек деп. МВД Ички иштер министрлигинин ошо тергөөчүсү ошол аудионун негизинде жазган стенограммада талкалайбыз, сабайбыз, сындырабыз деп жазып койгон. З тамгаларын кошуп койгон. Фальсификация да? Бул чыныгы фальсификация. Парламент деген азыр калбай калбады. Мен түшүнбөйм, мисалы үчүн буларды ким шайлаган? Ташиев шайлаган бекен. Мынтип эле чууруу эле кетип атат. Президент үчүн жакшы шанс бар. Бардык ошо тескери жаман нерселерди досуна аударып туруп, бирок кыргыз коомунун келечеги үчүн жакшы бир жагдайдан баштап кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Саламатсыздарбы? Поликлиника медиасынын ТТ берүүсүн баштайбыз. Бизде бүгүн мейманда белгилүү журналист Айданбек Акматов, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Саламатсызбы, Айданбек? Саламатсызбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат сиздерге. Сизге дагы ушу студияга келип маек берип атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Алгач эле суроо, мына суд Кемпир-Абад иши боюнча айыпталгандардын баарын актады. Андан бери бир аз убакыт өттү. Азыр ушундай кандай сезимде болуп атасыз? Албетте, ушул 3,5 жылдан бери биз бир оор кездерди башыбыздан өткөрдүк. Анын ичинен 1 жыл 8 ай бою акыркы 8 киши СИЗОдо отурсак, калган убактысын болсо ушул шаардык сотто 1,5 жылдан бери жумасына 2 жолу, 3 жолу, акыркы кезде 3 жолудан сотко келип кетип аттык. Мына 2 жума болуп калды. Ошондон бери буюрса шаардык сот толук актады. 1-май райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Биз азыр эркиндиктин демин мурдагыдан да көбүрөөк сезип, эркин болуп, өзүбүздүн мойнубуздан бир жип алынгандай болуп, эркин жүрөбүз азыр. Ошол кезди эстөө мындай жагымсыз болсо керек, бирок баары бир биздин ошо сурообуз дагы ошол тууралуу болсун. Камакта жаткан күндөрүңүздө мындай эмне жөнүндө ойлоп аттыңыз? Ал жердеги шарттар кандай болуп атты? Биз биринчиден өзүбүздүн актыбызга ишенгендиктен биз эч качан өзүбүздү күнөөлүү деп сезген эмеспиз. Ошондуктан ошол нерсе бизге көп дем, күч берип жатты. Ошол СИЗОдогу кызматкерлер деле бизге сый урмат менен мамиле кылып жатты. Ал баарын эле белгилүү, көрүнүктүү. Бирок баары бир ушул эркинен ажыратуу бул эң чоң мындай бир адамга жаза. Анткени эркинен ажыратуу бул баягы ден соолуктан дагы маанилүүрөөк болуп калат экен да. Себеби мындай эркин жүргөнүңдө ден соолугуң бир жериң ооруп калса, сен больницага барасың, же бирдемге кыласың, жакындарың карайт. Ал жерде болсо андай нерсе жок болуп калат. Эркиндигиң жок, сен ден соолугуңда карай албайсың, жакындарың менен да кабарың жок, эч ким менен эч нерсе кабарың жок. Бир тирүүлөй эле бир мындай бир зындандын ичинде калып калган адамсың да. Ал жерде эч кандай байланыш жок. Ошол жагынан аябай оор болуп жатты бизге. Бирок биздин өзүбүзгө ишенген актыгыбыз, жана чындыгында эле актыгыбыз бизге ишеним, күч кубат берип жатты. Анан биз ошол бир гана нерсе үчүн болгондо дагы ошол Кемпир-Абад жери, Кемпир-Абад көлү башка мамлекетке берилбесин деген позициябыз үчүн отурганыбызды дагы билип жаттык. Жерибиз үчүн, анан отурганыбыз үчүн дагы кандайдыр бир деңгээлде бизге мындай бир күч берип жатты деп эсептейм. СИЗОнун ичинде оорукана бар да, Эми ал жер таптакыр башка да. Ал жер таптакыр башка. Өтө эле бир оор болуп калсаң, же бирдемке болуп калса, анан сакчылар аркылуу чакыртышың керек, башка болуш керек, ал болуп калат, болбой калат. Ал жердин өзүнүн шарты таптакыр башкача.
Камераларда көп кишиден жатып аттыңыздар да? Жок, биздин шартыбызда ошол кезде 2022 жылы ошо октябрь айында биз ал жерге киргенде бизге башкачараак шарт болду. Шарт болду дегенде билем, өзү негизи ошондой шарт болуш керек деп эсептейм да. Биз камераларда 2ден 3дөн 4дөн аябай көп болгондо кийинки мезгилде бир 6дан киши отурдук да. А негизи башка камераларда ошондой кичинекей бир 10-15 болбосо 15-20-25 квадрат метрдик камераларда 20га чейинки, 25ке чейинки балдар отуруп жатат да. Бул адамдын мындай бир адамдын касиетин басмырлаган, ошол жерде кандайдыр бир оор атмосфералык кырдаалдар түзө турган, кылмыштуулукту тескерисинче күчөтө турган, адамдын бир тескери бир жактарын мындай күчөтө турган жагдайда ал жерлер. Ошонусу менен мен оюмча биздин бийликтегилер ошол жаза аткаруу тармагы ушул жагына аябай көңүл бөлүп, эл аралык стандартка ылайык бир ошол камерада 4дөн ашпаса 5ден киши отура тургандай кылбаса, ал жерде көбүнчө биздин байкашыбызча эми азыр кылмыштуу дүйнө жок болуп калды деп атат, бирок алар баары бир өзүнүн немеси менен бар баары бир. Көбүнчө барган жаштар ошолордун таасирине тийип кетип жатат. Биз айтат элек ошол жерде биринчи кезекте ошол кылмыштуу дүйнөгө тиешеси бар дегендерди таптакыр изоляциялаш керек аларды ал жерден. Мисалы үчүн ал жерге бир кичинекей нерсе менен түшүп калган жаш балдар көп. Мен өзүмө дагы мисалы үчүн 3-4 жолу ошондой жаштар келди да. Эми эч бир болгон бир нерсе менен түшүп калышат да. Бирөөсү бир жерге бирөөсү мисалы үчүн бир жаш көлдүк жигит бир жерге бир кичине наркотик жеткире коем дептир. Ошонун айынан түшүп калган. Эми аны мисалы үчүн ошол жанагы 15-20 адам отурган, ошондой адамдар отурган жерге салып койсоң, ошол жактан ал оңолуп чыгышы кыйын да. Ошондуктан ушул жагынан да мен ошолордун жеке көргөн адам катары айтам. Мисалы үчүн биринчи кезекте ошондой бир капысына биринчи жолу түшкөн жаш балдарга өзгөчө бир 3 айлык деле бир мындай бир жаза ашыгы менен жетиштүү да. Ошол жерге түшкөндө 3 айдын ичинде ал ойлонуп, бардыгын башы менен сезип, экинчи ошол жолго барбас болуп калат. Анан биз аны жок деп эле алып барып эле тыгып эле кайра эле ошентип күчөтө берсек, ал адамды жоготуп алабыз. Мүмкүн ал жок дегенде бер дегенде кылмыш дүйнөсүнө кетет. Себеби ал коомдун дагы таарынат, ошол жердеги немелерге дагы таарынат, эми башкача бир тарбия алып, башкача бир өңүттө кетип калат да. Ошондуктан биздин мыйзамдардын негизинде дагы эгерде адам биринчи жолу түшкөн болсо, жаш ошондойлор буларды чын эле бир 3 ай же 6 ай көп болсо мындай жаза берип, андан кийин бошотуш керек. Эгерде кайталанган бир рецидивисттер болсо, аны мыйзамдын баягы кандай күчтүү болсо, ошонун негизинде жазалаган туура деп эсептейм. Сиздер ушул айыпсыз экениңиздерге ишенип аттыңыздар. Сиздердин жакындарыңызчы, мисалы сиздин балаңыз ушул убакта чыгып жүрдү де, аларга канчалык оорчулук келди? Бизден дагы ошол биздин жакындарыбызга аябай оорчулук түштү. Биз өзүбүз мындай кайраттуу болгонго аракет кылып, эч эме кылбагыла, бизде күнөө жок деп өзүбүз эме кылып жаттык. Анын үстүнө бизде бир эки адам эмес, бир коллектив чоң жамаат болгондуктан бири-бирибизге дем берип мындай болуп жаттык. Бирок биздин ошо жакындарыбызга эң оор түйшүк ошолорго түштү. Алар бизге тамак ашыбызды беребиз деп, анан кийин кандай болот экен деп аябай жапа чегип, запкы тартышып, санаа чегишип, көптөгөн кыйынчылыктарды ошолор өткөрүштү да. Ошолорго аябай эле кыйын болду. Азыр эмне менен алектенип атасыз? Азырынча биз жеке иштерибиз бар. Ошо жеке иштер менен анан албетте баягы биз окуп көнгөнбүз, окуу, китеп окуу башка менен эле алекпиз азыр. Ошол баары ошол учурларда журналист катары, активист катары кармалып калдыңыз да, анан өкүнгөн учурларыңыз болду. Мен ушундай ишке эмнеге аралашып калдым деген. Эми чынын айтканда биринчи кармалганыбызда бизди мына айрыкча биз эки кишини мына Беловодскийдеги бир аябай бир ушунчалык бир адам бир мындай бир жийиркеничтүү ыплас мындай кир жерге алып барып жаткырдым жаткан баягы төшөнчү эмелерин көрсөң жөн эле бир ушунчалык кир, ушунчалык бир жаман жер да.
ошол жерде биринчи баргандан өкүнгөндөй болдум мен өзүмчөчү. Эмнеге каяка келип калдым, эмне болдум, кимге кошулдум, кандай болду дегендей эле бир өзүм бир неме суроолор пайда болду да. Себеби ал кезде ошондой бир оор жагдай түзүлүп калды. Бирок кийинчерээк биз башка түшкөндү көрөбүз деген неме менен кеттик да андан кийинчи. Ушул Кемпирабад иши жабык болуп атты, бирок соттон адвокаттар, башкалар маалыматтар берип атты да. Анан сиздин оюңузча ушул жалпыга маалымдоо каражаттары журналисттер кандай чагылдырды деп ойлойсуз? Мен оюмча жакшы чагылдырды. Өзгөчө көз карандысыз маалымат каражаттары биз жакты чындыкты, биз күнөөсүз кармалып отурганыбызды элге жеткиргенге аракет кылып жатышты. Бирок басым күчтүү болуп турган ал кезде аябай. Алар дагы бир аз тайсалдагандай болдубу, көп жагы белгисиз. Бирок биз сезип аттык, алар ошо Кемпирабад иши боюнча маалыматтарды берип жатышты. Журналисттер боюнча кармалганын 11 журналист боюнча сиз да өзүңүздүн пикириңизди айттыңыз, алар дагы боштондукка чыкты. Анан азыркы учурда айрым бир активисттер дагы эле абакта кармалып атат күнөөсүз деген. Ушулар боюнча эмне айт? Мен негизи биздин коомду жалпы мындай кеңири алып караганда биздин коом мындай коомдо азыр бир үй бүлө деңиз, анын атасы, апасы арак ичет, мас болот, анан күндө келип балдарын сабайт. Себепсиз дагы, себептүү дагы. Андай жерде өскөн балдар кандай болот? Коркок болот, жалтак болот, ойнойто албайт. Биздин коомду дагы бийликке мас болгон адамдар ошентип бир 3-4 жылдан бери баш көзгө чапкылап, жалтак, коркок кылып койду. Ошого карабай айрым бир активисттерибиз ошолор дагы ушундай акыбалда турушат. Жалпы коомубуз ошондой акыбалда турат. Мен оюмча алардын бардыгы тез арада чыгыш керек. Биз эгерде гармониялуу коом курабыз десек, ушу журналисттердин эркиндиги, сөз эркиндиги, коомдогу кеңири ар кандай пикирлердин айтылышы бул кадыресе көрүнүш болуш керек. Буга эч кандай тыюу, коркутуу болбош керек. Ансыз биз жанагындай коркок, жалтак, оюзду айта албаган ошол бир наристе балдар кандай болуп чоңойсо, биздин коом ошондой болуп калат. Бул мен оюмча гармониялуу коомду курууга эч качан жол бербейт. Тескери жагына кетет. Азыр коомдук саясий окуялар менен таанышып, баа берип атасыз да, сиз серепчи да болуп жүргөнсүз да. Кабардарым бар көбү менен. Анан кийинки кезде бир топ нерселер өзгөрүп кетти. Анан кийин могу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети боюнча бул мамлекеттик комиссия түзүлүш керек деген сөздөр айтылып атат. Сиз буга кандай дейсиз? Негизи улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет болобу, башка болобу, негизи биздин бийлик системасындагы кемчилик, жанагы жалтак коом, ушулардын бардыгы ошол улуттук коопсуздук кызматынын көзөмөлсүз ушундай өзүн билемдигине каалаганын чаап, каалаганын басып, каалаганын камап, каалаганын тунуп салган бир ушундай абалга алып келди да. Эсиңиздерде барбы, 2022-жылы Белая река дарыясынын кожоюнун кармап, Абдуллаев болуш керек эле фамилиясы. 800 миллион сомун алып, анан өткөн жылы кайтыш болуп кетти окшойт, ошол 55 жашында ошол киши. Ошондо башталган да, ага чейин да башталган, бирок эң чоң көрүнүштөрдүн бири ошол болгон. Ушундай нерселердин бардыгы четинен каралып реабилитация болуш керек. Азыр айтылып жатпайбы, мына мэр минтип коюптур, бул минтип коюптур деген. Бул мурда эле башталган. Ушулардын баардыгы кайра каралыш керек. Эгерде биздин бийликтин башындагыларда тазаланууга, гармониялуу ушу бардык жагы шайма-шай келген коом курууга аракет, бир ниет болсо, ушулардын бардыгын кайра карап, биздин бийлик системасындагы баягы башында конституцияны кабыл алып жатканда айтканбыз да, бул бир жактуу болуп калды. Бир эле бийлик бутак аябай күчтүү болуп калды деген жагындагы оңдоп, бизде абсолюттук көз карандысыз сот системасын калыбына келтирип,
парламенттин ролун күчөтүп, албетте президенттин бийлигин ошол азыр кандай күчтүү болсо, күчтүү бойдон калыш керек. Биз аткаруу бийлигинде күчтүү болгонун себеби ал өзүнүн алдына койгон максатты, элдин алдына берген программасын аткара турган болуш керек. Бирок ошол эле кезде ал чектен чыга албай турган болуш керек жанагындай. Каалаганын камаган, каалаганын тоногон неме болбош керек да, бийликти өзгөчө бир ашкере мындай бир жаман бир немелерге пайдаланып кетүү болбош керек. Эгерде ошол жагына келе турган болсок, түп тамырынан бери оңдоп мындай бир нормалдуу дей турган болсок, ошол түбүнөн баштап жасашыбыз керек да. Биз абсолюттук көз карандысыз сотко жетишибиз керек. Соттор бул юридикалык системадагы эң үстүндө турган эме да. Ошол бийлик дагы жок, негизи тартип коргоо системасындагы да. Анткени мисалы үчүн биздин иште алып караганыңызда тергөө ушунчалык чалагайым, ушунчалык бир кандай десем, мындай бир фальсификациялар менен жүргөн. Ошолордун баардыгын прокуратура көз жумду макул дейт. Бирок сот дагы көз жумганга чейин барып атат айрым учурда. Эгерде сот ошондой ушуларды так айтып, могу жериң фальсификация, могу жериң мындай экен деп айтып кое турган болсо, ошол тергөөчүгө дагы, прокуратурага дагы мүмкүн сабак болот эле да. Мына мисалы үчүн биздин иште ошол аудио жазылган да, биз Каса Италия кафесиндеги боюнча. Ошол жерде 20-минутада Асия Сасыкбаеванын сөзү бар. Бизди сабайбы, кол бутубузду сындырабы, талкалайбы, биз турушубуз керек деп айтып атат ал. МВД Ички иштер министрлигинин ошо тергөөчүсү жазган, ошол аудионун негизинде жазган стенограммада талкалайбыз, сабайбыз, сындырабыз деп жазып койгон, зы тамгаларын кошуп койгон. Анан ошонун баардыгын булар жанагы экспертизага бергенде мына булар зордук зомбулук көрсөткөнү жатат. Бир тамгадан эле бардык. Бир тамганы коюп атат, кошуп коюп атат. Фальсификация да, бул чыныгы фальсификация. Биз сотто отурганда 1-Май райондук соттун судьясы ошол Асхат Сыдыков менен канча мезгил бою кармаштык, 1 жыл бою соттук жүрүшүндө ошол киши менен кармашып, ошентип атып, акыры ошол аудиону укканда дагы көзүнө сайып далилдеп аттык да. Мына бул баштан аяк фальсификация. Ошонун негизинде чыгарылган экспертиза дагы калпсыз, туура эмес. Анткени башынан аудионун бардыгы, булардын бардыгы фальсификацияланган. Туура эмес. Бул тергөө боюнча биздин кылмыш жаза кодекси, башка биздин мыйзамдарда ушундай фальсификация кылгандар өтө орой, одоно мыйзам бузуу эсептелет. Алар ошонго жол бергендер жазасын алыш керек. Чындыгында сиз айтып жаткан комиссия эгерде түзүлгөн болсо, биз нормалдуу, жакшы коом курабыз десек, ал түзүлүш керек. Ушундай нерселерге баа берилип, биз туура, түз, гармониялуу коомду курууга багыт алганга бизде мүмкүнчүлүк бар. Азыр дагы ушул айрым саясатчылар эле дагы эле соттолуп жатат. Булардын иши дагы каралыш керек да. Кайсы саясатчылар деп эсептейсиз? Мисалы Равшан Жээнбеков, Темирлан Султанбеков. Албетте бизде ушул бул ошо Султанбековдордун иши айрыкча жөн эле бир мындай орусча айтканда подставной бир адамдардын айынан ошентип отурушат жаш жигиттер. Булар дагы ушул жалпы жанагындай иштерди кароонун алкагында ал балдар сөзсүз түрдө эркиндикке чыгыш керек. Сиздер биринчи жолугушкандагы жазууну ким жазып алган? Ал жерде 2 аудио бар деп айтышкан, 2 адам жазышкан. Бири болсо ошол Чоң Казат партиясынын мүчөсүмүн деп жүргөн бир атын унутуп калдым азыр. Болгон активист болгон. Ал көрсө ал ошол мурдатан эле ошо оппозициялык адамдардын арасына киргизилип, кандайдыр бир жыйындарды уюштурганга аракет жасап жүргөн да. Келгиле мынтебиз, чогултабыз деп. Көрсө ал башынан эле ошол органдардын атайын кишиси болгон экен. Ошол жазган экен. Көрсөк кийин биз кылмыш иши менен таанышууда, ошо 68 том кылмыш иши менен таанышууда карасак, ал 9 кылмыш иши бар адам экен. Бирок аны биз менен кармап туруп, ошол күнү эле бошотуп жиберишкен кайрадан. Азыр ушу Кемпир-Абад боюнча айыпталгандарды өзүңүзчө чогулуп, саясий абалды талкуулап же башка нерселерди талкуулап жатасыздарбы? Биз кандай десем экен, биз буга чейин каалабасак чогулчубуз. Анткени сотко келебиз да баарыбыз жумасын. Анан азыр ал сот бүткөндөн бери жолуга элекпиз. Мен болгону кээ бир кесиптештерим менен ошо коллегаларымдан акыбалын сурап, телефон чалып коюп атам, кантип атасың деп айрыкча мына биздин
ошол оорусуна байланыштуу иши бөлүнүп калган биздин үч немебиз бар, тагдырлашыбыз бар. Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев, анан Кубан Кадыров. Ошолордун соту болуп жатат. Ошолорду азыр карап жатат. Ошолорду кызыгып карап турабыз азыр. Сиз ушу журналистикага келгенге чейин мындай адабият менен алектенген окшойсуз. Котормолорду иштеп, котормолор менен анан да башка нерселерди иштеп, ошондойго мүмкүнчүлүк болдубу ал жактан? Ал жакта туура баамдапсыз. Мен ушул газетага келип иштегенге чейин өзүмчө котормолорду жазып, ошо анан журналистикага өтүп кеткен жайым бар. Япониянын поэзиясын, башка Гетенин, Фаусттун бир которгон өзүмчө бир жагдайым бар. Эми аларды мен көрсө өзүм үйрөнөйүн, толук түшүнөйүн деген бир максатым бар экен. Ошолорду кандай болот экен деп. Анан тиги жакта болсо, албетте көбүнчө биз китеп окуганга аракет жасадык. Китеп менен гана көбүнчө убактыбыз өтүп жатты. Жүздөгөн китептерди окудук. Айрыкча ошол китептердин ичинен азыр Аджемоглу менен Робинсондун кээ бир өлкөлөр эмнеге бай, кээ бир өлкөлөр эмнеге кембагал деген сыяктуу Нобель сыйлыгына татыктуу болгон китеби ошол СИЗОдо биздин бири-бирибиздин колубуздан өтүп. Жакшы китептер бар экен да. Алдырчубуз да ошол китептерди алдырчубуз. Ошолор менен окуп, ошол көп биздин азыркы коомго дагы сабак боло турган жагдай ал жерде аябай көп да. Ошол Аджемоглу биринчи китептеринде ошол мамлекеттик институттарга өзгөчө маани берсе, кийинки кезде коомдун өзүнө маани берип жатат. Коом өзү ойгонбосо, коом өзү ушундай нерселерге туруштук бербесе, ал коом ушундай оор акыбалга туш болуп калат деп. Ушул 1 жыл, 2 жылга жакын экен, 1 жыл 8 ай. Ошонун ичинде сиздин өзүңүздүн жан дүйнөңүздө кандай өзгөрүү болду? Мындай көз карашыңызда сизге эмнелер бөтөнчө таасир берди ошол учурда? Эми албетте ал жерде ойлонууга, мындай ой жүгүртүүгө, алды артыңды кароого мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Мен ойлойм биз мындай өзүбүз бир аз сабырдуураак болгонго аракет кылдык. Сабырдуу болгонго, баарын кеңири караганга, ошол жагдай дейм. Анан албетте жакындарыбызды көбүрөөк баалоого. Ошолорду анан биздин коомдо сөзсүз түрдө моундай бир жактуу эле үстөккө босток башка көзгө чапкылаган нерсе болбош керек деген нерсеге бизде бекем көкүрөктө калган. Ошол бизде гармониялуу, баары бир бийлик бутактары өзүнүн бир чегинде аракеттенген коомдук түзүлүш, мамлекет болуш керек деген. Азыр карасаңыз, бизде жарандык коом деген такыр калбагандай болуп атат азыр. Жарандык коом жок. Кечээки укук коргоочуларыбыз жок. Ар бир нерсе боюнча үн чыгарып, айтып, деп турган укук коргоочуларыбыз жок болуп кетип атат. Массалык маалымат каражаттары айрымдары гана калып, көпчүлүгү жоюлуп кетип жатат. Мына социалдык каражаттарда өзүнүн пикирин билдирген, курч пикирлерин билдирген биздин блогерлер, мындай адамдарыбыз такыр азайып кетти. Аларды коркутуп атып, жанагындай коомдо ушундай бир коркак акыбалга алып келип койду да. Ушул нерселер менин оюмча токтоп, жоюлуп, биз кадимки эле кыргыз коому өзүнүн байыркы салтына, азыркы салтына жараша, бирок мындай гармониялуу, бир өнүгүү жолуна түшкөн, бири-бирин адамдык касиетти сыйлаган, адамды сыйлаган, мамлекет өзүнүн ролун аткарган, андагы бийлик бутактары, президент өзү, парламент өзү. Бизде парламент деген азыр калбай калбадыбы, мисалы үчүн. Мен түшүнбөйм, мисалы үчүн, буларды ким шайлаган? Ташиев шайлаган бекен? Мынтип эле чууруу эле кетип атат. Кетип атышат баары өзүнүн арызын. Аларды эл эмес, Ташиев шайлаган бекен. Мен түшүнбөйм да буларга. Бул эмне деген нерсе? Анда могу калган парламенттин легитимдүүлүгү жөнүндө да маселе чыгып калып атат. Булар кандай шайланып келген? Булардын артындагы шайлоочулар эмне болот? Түшүнбөйм. Ушул биздеги ошол өздөрү баштаган нерсе, аягында келип өздөрүнүн башында муш болуп жатат. Ошол нерсе азыр мына көрүп атабызбы? Парламентте бирөө үн катып сүйлөй албайт. Эч бир жагдай боюнча. Укук коргоочулар
сүйлөй албайт. Оозу мурдун кескендей эле, кулак мурдун кескендей эле ошо отурат да азыр. Парламентте бир азыраак кишилер бар болуш керек, ушундай маселени. Сөзсүз түрдө азыр эми мындай карап көрсөңүз, 2 гана депутаттын үнүн угабыз да. Ошо башкалардыкын билбейм мен. Сессияларды көрүп атасыз да, Сессияларды көрбөйм го, эми мындай карап отурганга убактым деле жок, бирок мындай интернет аркылуу, башка аркылуу окуп, ким эмне деп атат, таанышып турабыз да. Ошо айткан жана 2 депутат эми Сурабалдиева менен берки депутатыбыз да. Дастан Бекешев. Мына ушул депутаттарыбыз азыр көбүнчө мындай парламентке бир аз абийирин сактап, бир куурч орчун маселелер болсо айтып деп турган ушулар да. Азыр эми сиз көтөргөн маселелер жакын арада өзгөрүлөт деп ишенесизби? Азыркы кезде президент үчүн жакшы шанс бар. Бардык ушу тескери жаман нерселерди досуна аударып туруп, бирок кыргыз коомунун келечеги үчүн жакшы бир жагдайдан баштап кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Жеңилдетип, мындай потепление деп айтып атпайбы, жумшаруу, ушу коомдо бир гармонияга алып келүү, укук коргоочулар башкалардын кадимкидей сүйлөп, оппозициянын деле душман эмес, ал деле өзүнүн оюн айтып туруш керек. Анан эч ким айтпаса жанагындай окуялар болот да. Башында эле Оштун мэрин мисалы үчүн бизде мүмкүнчүлүк болбоду. Жеке мен бирок бирөөнүн үйүн бузуп аткан, бул эмне деген мындай бир оор нерсе да. Бир адам бир үйдү куруш үчүн өмүр бою аракеттенет. Өмүрүн сарптап жиберет да, азыркы оор кырдаалдачы. Анан ошонукун барып эле эч кандай эме кылбай туруп эле бузуп салган. Бул эмне деген кыянатчылык. Өтө оор нерсе да. Ошо азыр эми ушундай болуп калган экен деген мен оюмча билбейм, бул кандай көрүнүш. Мындай нерселерге такыр жол берилбеш керек. Эгерде менчик ээси болсо, менчик кол тийбес бойдон калыш керек. Ага керемтесин толтуруп берип, башка жерден үй жай берип, андан кийин мамлекеттин маселесин чечкен туура дейм да. Азыркы шартта, мисалы, жалпыга маалымдоо каражаттары ушу азыраак болсо дагы мындай эмнеге көңүл буруш керек азыр? Коомубузду кайрадан бир чыйралтышыбыз керек да. Көбүрөөк мүмкүн башка альтернативдүү ойлорду көбүрөөк чыгарганга аракет кылыш керек. Коркпой эми апаптап коелу дегендей бир немеге келип, мурдакыдай эле, мурдакы замандардагыдай эле оюбузду коркпой айтканга, ошо альтернативдүү ой жүгүрткөн адамдарды, биздин азыр көмүскөдө калып кетип жаткан укук коргоочуларыбызды, ошол эле журналисттерибизди көбүрөөк чыгарууга, башка мамлекеттики жетиштүү өзүнүн башка каражаттары бар, алардын мурда КТР аркылуу эле көрсөтсө, азыр социалдык сеттерде дагы алардын өзүнүн бир жалданма бир эмелери бар. Алар аркылуу жетиштүү түрдө алар өздөрүнүн маалыматын же саясатын жеткирип атышат. Ал эми альтернатива башка көз караш, башкалардыкы кичине аздык кылып жатат. Мына ошол жагына көңүл буруш керек дейм. Мисалы жана Оштогу жолугушууда Ыдырыс Исаковго суроо бергенге мүмкүнчүлүк болуп, ал дагы өзүнүн эмелерин берди го, жалаң мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттар эмес. Эми Ыдырыс аябай мындай белгилүү журналист болуп калды. Бизде Кыргызстандагы эң бир белгилүү журналисттердин бири. Ал ошол өзүнүн ушундай аракетчилдиги менен кайда болбосун кирип барып сурап интервью алганга аракет кылган, өзүнүн ушундай бир сапаты менен ошол интервьюну алганга жетиши дейм. Мүмкүн президенттин маалымат каражаттарында деле бул алдын ала жеңиште мындай макулдашылып коюлган жагдай болушу мүмкүн. Президент үчүн деле ошол Ыдырыстын мындай аудиториясы аркылуу өзүнүн саясатын жеткирүү пайдалуу болду дейм. Алдыда президенттик шайлоо келатат, Сиздин оюңузча мындай өзүн ошол шайлоого кое турган өзүнүн талапкерлигин адамдар чыгышы мүмкүнбү? Көп болобу? Жок, менин оюмча азыркы кезде көптөгөн ошол көпчүлүк мындай таттыктуу, күчтүү саясатчылар азыркы деңгээлде бири сыртта качып жүрсө, бирөөсү соттолгон, башкалары анан орто чендеги бир саясатчылар чыгып, алар эч кандай погода жасай албайт.
эч кандай аба ырайын өзгөртө албайт. Менин оюмча азыркы президент өзү жеке үстөмдүгү менен эле болот, эгерде ошол жагдай калган болсо. Эгерде мына Ташиевдин аракети жана 75-тен каты деген иш болуп атпайбы? Алардын менин оюмча, жеке менин оюмча башка бир мындай саясий кырдаалга, процесстерге бир таасир эте турган жагдай болгондо, алардын максатында менин оюмча булар импичмент жарыялай алмак эмес менин оюмча. Анткени импичмент жарыялоого мүмкүнчүлүк жок ал жерде. Биринчиден парламент өзүндө да жок, экинчиден башкы прокуратура президенттин колунда ал жерден өтүш мүмкүн эмес. Булардын негизги максаты менин оюмча мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону жарыялап, мына ошондо Ташиев менен Жапаровдун шансын мындай теңдеп коймок да. Экөө тең шайлоого кирип кетип, анан ким ошондо утуп чыгат деген, мүмкүн Ташиев мен утуп чыгам дегендей ойдо болгон да. Дал ошол максатта булар мына ушул ишти уюштурушкан деп ойлойм менин оюмча. Мүмкүн жагдай ушул өңөттөнүккөндө бизде чындап аябай конкуренттүү шайлоо болмок да. Азыр Ташиевди коюшу мүмкүн деп ойлойсузбу? Азыркы кезде мыйзамдык жактан, азыркы ушул тапта мыйзамдык жактан ага эч кандай тоскоолдук жок. Анын соттолгондугу боюнча эч кандай немеси жок. Бирок моралдык, психологиялык жактан ага мүмкүн эмес. Эл дагы мунун образы тескери жагына кабыл алынды. Себеби чындыгында эле жанагы иштердин бардыгы болду да, анын бардыгыбыз көрдүк да. Биз да ошонун азабын тарттык да. Канча ишкерлер азапта калды, кандай бир кыйынчылыктар болуп кетти. Мына ушул нерселерге УКМКнын башчысы болуп туруп жол берген болсо, мамлекет башчысы болуп калса, анда кандай иштер болуп кетиши мүмкүн? Бул деген аябай бир опурталдуу нерсе да. Ошондуктан Ташиевдин азыр кандидат болушуна кыйын деп эсептейм, аябай эле кыйын. Эгерде ал өзүнүн бир компроматтары болсо, бир чоң бир маалыматтык согушка чыгып, өзүнүн бир немесин айтып чыкпаса, анда азыр анда эч кандай шанс жок. Азыр кайра ушул абакта отуруп чыккандар, мындай күндөлүк жазат экен, кээ бирөө абактан кат деп мындай бир чын дилинен чыккан каттарды жазып атат. Сиз да ошондой жазып, күндөлүк жазып, же болбосо азыр жазып ушундай баштадыңызбы? Ооба, күндөлүгүм бар, жазганмын. Ал кездеги ошол бардыгы турат. Ал күндөлүктү кээде карагым да келбейт, бирок карап окуп коебуз кээде. Эми азыр буюрса мына сот иштери толугу менен бүтсө, анда карап өзүбүздүн бир мүмкүн коомго дагы бир биздин өзүбүздүн мындай бир пикирибизди билдиребиз деген ойдомун. Ошого даяр болуп калган кезде жарыялайт турбайсызбы андай? Албетте. Айданбек, сизге студияга келип, маек бергениңизге биз ыраазычылык билдиребиз. Сизге ден соолук каалайбыз, мындан кийинки дагы жакшы иштерди каалайбыз. Силерге чоң рахмат. Ушуну менен Политклиника медиасынын тет-а-тет берүүсүн аяктадык. Бизде мейманда белгилүү журналист Айданбек Акматов болду. Берүүнү мен Айгүл Бакеева алып бардым. Саламатта калыңыздар.